Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Эки жакшы тоого түшсө кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт деген макалдын негизинде эмне үчүн эки жаман тоодон кубалашып түшөт жана эмне үчүн эки жакшы тоодон кудалашып түшөт? А балким эки жамандын кичине бир кымыздан, же болбосо жанагындай бир жинди суудан ичип алып кудалашып түшкөндүр. Ошо негизинде бүгүн сиздердеги сиздер менен маектеше турган темабыз кудалашуу жана анын алып баруучусу мен Жолдошов Уланбек жана менин устазым Мыктыбек Арстанбек. Ассаламу алейкум. Кудалашуунун түрлөрүн жана кудалашуудагы бара турган адамдар ким болуш керек? Ошо баланын апасы, анан кийин мисалы апасынын сиңдисиби же ушундайлар барат, көбүнчө ушуну туугандарын, бала тараптын ошо апасы, анан апасынын сиңдилери, эжелери ушундай нешип барат го, баланын апа-эжеси деп. А эгерде апасы менен атасы Россияда болуп калып, кудалашууга барыш керек болуп калса, ал жактан кимдер бул жактан жөнөткөнгө? Атасы менен апасынан кийинкилер. Кимди ойлойсуз? Анығын билбейт экен, бирок анда эме мисалы апасынын сиңдиси ошолор барса болсо керек деп ойлойм. Баланынчы апасынын сиңдиси абже деп коебу ушундай. Анығын билбейсиз. Ким анығын билет? Ата менен апа жок болсо, кимди жөнөтүш керек? Менимче ата-энеси жок болсо, ошо Россияда болуп калса, кереги жок да кудалашыштын. Ата-энеси чечиш керек менимче. Чоң рахмат. Россия мамлекеттеринде болуп келдим. Бизде бир ушундай учур болгон. Биз жүргөн областтан бир кызды алып качып келишкен. Ал эми ал кыз эжесинин колунда жүргөн кыз экен да. Эжеси алып кеткен ал кыздычы. Эми бул жакта ата-энеси, бирок эжеси айтып атат, бала жакшы экен. Эми билесиздер, алып качкандан кийин, аркасына баргандан кийин кандай гана бир сарпайларды, кандай гана бир акчаларды сунуштаганда, жанагы эжеси ошол 2 жаштын кийинки түбөлүктүү жашоосун унутуп калат да. Ушундай унутуп калат дагы, жакшы экен, бардыгы жакшы экен десе, анда ата-энеси ошол эжесине ишенип, же болбосо мабасына ишенип туруп, алардын түбөлүк жашоосун чечип коюп атышат да. Негизи ата-энеси өзүн жакшы көргөн кыз болсо ушул жакта эле күйөө көрөт. Ошолор өтпөгөн үчүн анан ошол Россияга жөнөтүшкөн да. Негизи ал жактан өткөндө деле бактылуу болот. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу аудитория, биз бул нерсени аябай чечип отурабыз, бирок чечкенде бул жакта 2 жаштын бактылуулугу, 2 жаштын түбөлүк жашоосу чечилип атат да. Ошол нерсеге устаз сиз кандай карайсыз? Мен өтө орчундуу маселе, бирок бир нерсени тактап коюшубуз керек. Кудалашуу менен келечектеги баласынын же кызынын жубайын изилдөө эки башка нерсе. Ошону бөлүп алайлы биринчи. Эгер кыз атасын уккан кыз болсо, эгер уул атасын уккан уул болсо, анда албетте жоопкерчилиги ата-энеде болот да. Алар келечекте өзүнүн бүлөөсүн ата-эне издейт, бала эмес. Чындыгында ата-энеге берет ушул полномочияны бала. Силер издегиле, анткени ата-эне бала кырана бир муун мурда жаралган. Яны бир көйнөк мурда жытканмын дейт го. Ата-эне бир муун мурдакы тажрыйбалуу, өзүнчө бир кеңеш берүүчү бюро да. Мен таң калам, ата-энеси тирүү туруп, өз башымчалык кылып үйлөнгөн балдарды. Азыркы заманда ошо. Өтө кыйын заманда. Азыр өтө жаштар артист болуп кеткен заманда. Мен азыр ата-эне курагымына жеттим да, мен азыр жаштарды китеп окугандай эле окуп калдым азыр, ким кандай экендигин. Билет экенсиң, болбойт бул балам. Бул болот балам деп айтканга кудуретиң жетет экен. Демек, атасын уккан кыз, атасын уккан уул, бул полномочияны ата-энесине бергенден кийин ата-эне бүлөө издеп баштайт. Ошондо кандай бүлөнү издейт десе, бул да чоң маселе. Биздин ата-энелер издейт, көпчүлүгү, бирок башка бир критерийден, ал бай бекен, жакшы жерден бекен, тың бекен оокатыга, ушу менен да. Кыздын адеп аклагы, өткөн өтмүшү, ден соолугу, анын ыйманы такыр акыркы учурда да. Керек болсо жолукчан экен, ушу жолукчан кыз болбойт да. Деп андан айныгандар да бар да. Ошондон улам айтам, бул үй бүлө эки дүйнөнүн мустаканасы, эки дүйнөнүн мустаканасы болгондуктан сөзсүз кыздын да, баланын да ыймандуулугун ата-эне эске алыш керек. Сөзсүз. Эми кудалашууга ата-эне кааласа өзү барсын. Мен ушундай деп ойлойм. Кааласа кошунасын жөнөтсүн, бар кудалашып, биздин атыбызды айтып кел. Мына ушуну мен өкүл деп айтмакмын. Жана өкүл ата өкүл эне деп атпайбыз. Мен ушуну өкүл десе ушуну айтмакмын. Ошол күйөөнүн атынан бирөө өкүл болуп баратат. Бизде ошондой товар бар. Силерде бир сатуучу бар экен деп орустар айтмакчы. У вас товар, у нас покупатель деп. Кудалашууга сөзсүз эле ата-энеси барабы десе, балким
барып жүргөндөр да бар. Бул шариатта кайтарылбайт. Кудалашуунун өзүнүн философиясы эмнеде? Алдын ала келишимде. Кудалашуу бул Аллах субханаху ва тааланын бир өкүмү бар. Ким тууганчылыкты кармаган болсо, менин тронума, менин тактыма байланган арканды кармаптыр дейт да. Туугандашуу Аллахтын алдында өтө чоң аздектелген мамилелер. Ошон үчүн кудалашуу бул чоң бир фазилет. Эми экинчиси жанагы балдар өздөрү кыларын кылып койду. Анан кыз айтып атат, атамдын алдынан өтүп койгула деп. Анан атасына чалып атат, барып коюң атамын оларга. Анан ата дүңкүлдөп Россиядан салып берди да пулду. Дүңкүлдөп барып кудалашып келди. Кызды көргөнөм жок, эмне болду? Бул менимче бул деле өкүлчүлүк, бирок бул кичине баланын ата энени сыйлабагандыгы деп ойлойм. Бул сыйлабастыгы. Чоң рахмат. Дагы бизде мондой оңтойлуу суроолор пайда болуп атат да. Деги эле кудалашууга барганда эң биринчи түрдөгү кыз тараптын айткан өзүнүн бир кандайдыр бир суммасы да, акчасы болобу, оңгой болсун, 2 жылкы болсун, 5 кап сабиз болсун, там күрүч болсун, 1 фляг 40 литр май болсун. Эми кээ биркилер ошондой нерсе менен айтып туруп, суммасын айтып туруп, кудаларын качырып болуп атат да. Ошого кандай карайсыздар, жаштар? Биз бир жуучулукка баргандан кийин өзү макулдугун бергенде, биринчи макулдугун бергенде түйүнчө көтөрүп барышат экен го. Ошону мисалы бузбай туруп эле берибизсе, бул ынабагандык белги болот экен да. А эгер алмаштырып, ичине материал, жолуктарды алмаштырып берсе, бул ынагандын белгиси болот экен. Андан кийин өздөрү чечсек, ынагандын белгиси ошол экен да, мисалы. Мындай биз макулбуз, макул эмеспиз деп сөз менен айтпай эле түйүн менен билдирет экен да. Кандай сонун наркта, кандай сонун эреже. Жакшы, сиздин сүйлөшкөн жигитиңиз бар. Эми сиздин жигитиңиз үйүңүзгө келди. Куда түшүп, жигитиңиздин тарабынан ата энеси келди. Ал эми сиздин ата энеңиз көп сумманы айтканда, сиздин жигитиңиз айтып атат, сенин ата энең деген оң колун оозуна салып туруп момчон айтты. Мен ата энем аны төлөгөнгө эч кандай мүмкүнчүлүгү да жок деп атат да. Ошол убакта сиз ата энеңизге кандай кылат элеңиз? Мен жана айтып кетпедимби, мен ошо баланын шартына карайт элем деп. Мага ушул шартына кара деп тарбияны берген апам деле ушул мен неме колдонгон эмен колдонот болуш керек, шартына карап. Мен туура айтып атам. Бу жерде эгерде ислам шариятынын негизинде кудалашуу болсо, кыздан келип сурайт да. Эмне сурайлы кызым? Акырына депчи. Алар өз башымчалык кылып айтып койбойт. Анан кыз аны сүйсө, акыбалын билсе, мага жылмайып деле койсо болду дейт да. Чыкты да балаңар жылмайып койсун болду деп атат анабу. Кызым дейт, сен эчтекени билбейсиң, отур дейт да, биз айткан сумманы өзүбүз айтабыз. Себеби биз сени чоңойттук дейт. Сен биздин ишибизге киришпегин. Ушундай нерсе болот деп туруп, эң биринчи, эң улуу кызын берип атканда да жаңылыштыктар болуп калат да, себеби билбестен. Ушул нерсеге биз кандай карасак болот? Бул байкуш кыз чындыгында ата энесинин кажетин бүтүрүп алды. Тиги үйгө кыз барат да. Ал көп акчаны төлөгөн үйдө кайнене эми ажыдаар карап туруп, мындай күтүп турат, эми келесиң менин колума деп. Ал аякта ал кыз эми кыйынчылык менен эле жашайт. Көбүнчө кайнене келин ортосунда мамиле ушундан да. Биз бир мынча пул бердик. Не сен саат 4-төн 7 мүнөт өткөндө туруп атасың, 4 мүнөт өткөндө турган жоксуң. Берген пулуна ичи атышып, келинден өч алат. Мен айтам, бул кудалашуу, нике контракт эки тарапты тең ыраазы кылыш керек. Баласы үйлөнөм, үйлөнбөсөм өлөм деп турса, ата эне бербеске айласы жок. Тигинде бир бааны айтып койду. Мен муну туура эмес деп эсептейм. 2 жаш батыраак үйлөнүш керек. Ошон үчүн тиги муктаждыгын Аллахтан тилеп башка жол менен чечиш керек. Бирок кызды сөзгө сөлтүк кылбай турган кылып бериш керек да. Действительно, кыз аяка барып, кайненелер да бүгүнкү күндө мүнөзү өзгөрдү. Мунун моюн калыш керек. Мурда кайненелер жок калды да, мындай айкөл, баласына жардам берген. Бүгүнкү кайненелер, кайнене десе жана орустун тамсилиндегидей да. Анекдотто тёща деген нерсе бар го. Кайнене экинчи эне эмес эле бир ажыдаар болуп калды да. Келинге бул чын мойнуна алыш керек. Көптөгөн келиндер кайнененин запкысына бүгүн чыдабай калды. Кайненелер инсаптан көтөрүлүп кетти. Эмнеге десе, кудалашуудан балким кетип аткандыр. Балким баласы энесине жакпаган кызды алып келип алды. Балким көп себеби бар. Бирок ошонун бири мен айтат элем, мейли, болор иш болду. Балаңызга кымбат кызды алып бердиңиз. Кымбатка түшүп калды. Бирок эми бул сиздин балаңыздын тукумун көтөрөт да. Ошон үчүн сыйлашыңыз керек. Мен кайненелерге ушинтип айтат элем. Бул сиздин балаңыздын тукумун улайт. Ошон үчүн аны сыйлаш керек. Кайненелер келиндерине жардам берген. Келиндер кызмат кылат, бирок кайнене жардам берет. Үй бүлө, үй орозгерин. Менин балам мындай угатты жакшы көрөт. Менин балам мындай жатат. Менин балам мындай турат. Келинди ажырашып кетпестик үчүн баласына тарбиялайт. О кайнене.
баласынан бери карап берет. Туурабы? Бирок бул деген нерсе эми келинге кызмат кылуу эмес. Өзүнүн ордун билиш керек кайнене. Бул келин да сыйлаш керек. Бүгүн өзгөчө мамиле. Муну кайнене менен келиндин ортосун өзгөчө бир башка темада да карашыбыз керек да, бул өзүнчө оор маселе. Мен кээ бир келиндер бар, шордуу келиндер, кайнене көргөн эмес. Алар кантип келин башкарат билбейм. Мен айтам, барып кайненеңерден бир жыл өтүп койгула кызматты. Кудай алдында болсо дагы келиниңерге кичине жүзүңөр жарык болот, кайненеге кызмат кылганмын деген. Кээ бир кайненелерге айтам, келинди көп куура бербеңиздер, кыздарыңыздар да бирөөгө барат да. Туурабы? Өзүнүн кызы куурулса кантип ичинен ириң өтпөсүн. Ошон үчүн мен айтат элем, үй бүлөгө кайнене дагы, бияктын кайын журту дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылыш үчүн бул кудайлашуудан башталат да. Кудайлашууда дагы бир нерсени деталды айтып кетели. Сынчы деген нерсе бар эле да илгери. Фаланчынын кызын карап келчи деп жөнөтөт. Барып бир нерсени шылтоолоп барып, деген кызын үйгө кирген, чыкканын, чай куйганын, күлгөнүн, уктаганын коңуругунан бери келип айтып берет. Сүрөттөрүн да көтөрүп келет, билесиңерби? Чырайлуу кылып Чынар деген фотосалонго кирип, чачтарды мына ушундайынан коюп сүрөткө түшүп, анан ошо сүрөттөрүн берип сынчылар алып келип көрсөтүп, анан кийин эгер ошо үй бүлө тынып кетсе, ошо сынчыларга жакшы мындай бир мукафаттар берилген. Эгер эми ажырашкандар аз болгонго, бүгүнкү күндө мына ушул сынчылар да жоголуп кетти, сынга татыктуу кыздар да жогошот да. Кудалашууну да сынчыларды да кайра тирилтиш керек бүгүнкү күндө. Жанагы энесин көрүп төрүнө өт деген сынчыларга айтылган сөз. Сынчы барда энесин көрүп туруп кир үйүнө, эгер энеси начар болсо кирбе, башка үйгө кирип кете бер деген сөз да бул. Кийинки сурообуз, бул кудалашуу балдардын жаш кезинен, же болбосо балдардын жада калса төрөлө элек кезинен болот экен да. Мисалы, мен бирөө менен дос болгон болсом, мен досума айтат экенмин, сенин азыр келиниңдин ичиндеги жаткан түйүлдүк, эгерде уул болгон болсо, мага күйөө бала болот, ал эми кыз болгон болсо, мага келин болот. Деп туруп экөө ошол жерде кол беришип, эми мен бул нерсени бир кандайдыр бир мондай жапайычылык түрдө элестетем да. Мүмкүн экөө бир ичип отургандыр да, мүмкүн экөө бир аябай дос, бири-бирине болгон достук сезим аябай өөрчүп кетип аткандыр да. Анан ошол учурда келекөз куда болобуз. Ушул нерсеге кандай карайсыздар? Буну кыргыздар илгертеден колдонуп келишкен бел куда депчи. Бунун пайдалуу жагы да болгон. Анан ошол менен бирге жана терс жактары да болгон да. Мисалы үчүн бирөөнүн экөө ичип отуруп эме болуп коюшу мүмкүн. Же болбосо бир конокто турупчу. Ал эми наркынын баласы төрөлдү. Же кызы төрөлдү, беркинин уулу төрөлө элек. А күтүп отурат да, кыз бир 15ке чыгат, бала 12ке чыгып үйлөнүп калат да. Ушундай да жактар көп болгон. Анан кыз менен баланы баш коштуруп, бул уруу менен уруунун ынтымакка да алып келген. Бир уруунун бийи менен экинчи уруунун бийи бел куда болуп туруп, анан эки урууну бириктирген учурлары көп болгон да. Ушундай эки жактарын караса болот анын. Эми мейли, кыз менен бала төрөлсүн деп коелу да. Экөө чоңоюп туруп, экөөнүн сүйгөн жары башка болсо. Ал эми ата энеси кудалашып койгон да. Ушул учурда кандай карасак болот? Азыркы мезгилде мен оюм боюнча, жеке пикирим боюнча, чоңойгон мезгилде эле ошо үйлөнөр малда эле көрүп, тенеси көрүп туруп эле кудалашса жакшы деп ойлойм. Эми ар бир ата эне өзүнүн баласына эч качан жамандык каалабайт да. Ал мезгилде ата эне өзүнүн баласынын пикирин дагы эске алып туруп, анан кудалашса деп ойлойм. Алар чайлашып эле отуруп, же болбосо жеке өзүлөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп, мен өзүм ошондой адаммынбы, значит өзүмдөй адамга ошондой байга беришим керек деп кудалашып койгон адамдар болсо керек. Туура өзүнүн ошо досунун жакшылыгын же болбосо эмне жаман адам болсо достошоп эле өзүнүн мамилесине туура келгендигин үчүн мындай кудалашып аткандыр. Бирок ошо чоңойгон кызы, чоңойгондо кандай кыз болот? Мисалы ата энеге деле байланыштуу тарбия, бирок кээ кыздар бар ушунчалык ата энеси жакшы, бирок чоңойгондо кандайдыр бир өзүнүн табигый эмеси, тарбиясы начарак болуп калат го, же бала ушуну иче турган. Мен буга каршымын да, себеби чоңойгондо башкача кызга жакпагандай бала тарбияланып чоңоюп калат. Мен кудалашканды, бел куданы туура деп айтам. Бирок бир шарты менен. Эгерде эки куда бирине бири ишенсе, кайсы мааниде? Экөө тең балдарына тили өтөрүнө ишенсе. Эртең эле биринин баласы Россияга барып чоң акчаны жөнөтүп, атасы баласыга кулак салып калган болсо, ал атасы кудалашып койгон кызды албайт ал бала. Атанын сөзү сынып калат бу жерде. Туурабы? Бекер балдар да кыйналат. Ошон үчүн мен ал дегенди аласың деп тарбиялашына көзү жетсе кудалашыш керек. Экинчи дагы бир чегим коет элем, эгер экөө тең таква болсо кудалар. Балдарына диний тарбия беришине көзү жетсе, кел кудалашалы. Менин көзүм өтүп кетсе, менин кызым калып калбасын, сен балаңа алып бер ушуну. Сен балаңа
диний тарбия бересиң деп кудалашып мүмкүн. Мен муну башка учурда эми азыр мына кудалашып койдук бай кезибизде экөөбүз. Анан эртең мен банкрот болуп калсам, сенин балаң менин кызымды тоготпойт да. Ну и что? У нас родители были друзьями, сейчас извини меня дейт. Туура, ошон үчүн туура айтат. Бул эгерде кээ бир шарттарды эске албаса, бул тоодон түшүп келаткан эле бир жорук да. Исхак айткандай, илгеркиде бул кыз өзү дипломатиялык каражат болгон. Элдерди элдештирген кыздар. Мынау жака түшөсүң кызым десе, ал андай экен, мындай экен эмес. Мен али Куданын жаманы да суу кечирет дейт го. Кыргыздын бир дипломатиялык каражаты бул. Кыздар чоң каражат болгон. Ошон үчүн тынган кыз төрдүн ээси деп шога айтат. Чоң рахмат агай. Дагы бир бизде бир нерсе бар да, бир маселе бар. Кызга кандайдыр бир жашка жеткен кызга сөйкө салып коюшат да. Анан жанагы кыз мага сөйкө салынган, кечирип кой, мен сен менен сүйлөшө албаймын, мен баары бир ата энем паланчанын баласына берет. Могу сөйкөмдү кара деп мактанып коет да. Ушул учурларга кандай көз караштасыздар да жаштар? Эгерде ал кыз ошол сөйкө салынган болуп бирөөгө сүйлөсө, ал биринчиден атасын, ата энесин жер каратат да. Ошон үчүн ал ошого мактанып. Жана биз айткандай, нике менен үй бүлөнүн ортосу да булчу. Сөйкө салуу никенин биринчи кадамы да. Туурабы? Биз бу кызды ээледик деген сөз да, бу кыздын ээси бар деп атат. Бүттү, мөөрөлөндү бу кыз. Куда түшпөгүлө бу кызга деп атат. Эриш бузбагыла. Эми аны үй бүлөгө алып кирер алдында никелеп коюп атат. Фактически кыз ошол учурдан баштап эле никенин кадамында турат өзү. Бул ушундай деп ойлойм. Койго ээн салуу менен эле барабар да. Бул биздики дегенде, мисалы үчүн койду жаңап келгенде ээн салып коет го, ошондой эле деп ойлойм менимче. Мамбет, мунун эмнеси жаман? Ну, байкы кыздын өзүнүн эрки бар дейм. Жок, кыз макул болсо. Ошол азыр айталы, бала окуп атат, Москвада окуп атат дейлик. Кыз сүйлөшүлгөн макул, бирок бала айтат, мен окуумду бүтүп келгенден кийин үйлөнөлү, бирок ага чейин кызга ар ким куда түшө бербесин, сөйкө салып койгула деп атат. Анда 5 жыл күтө берер ошол кыз. Менимче бул туура эмес деп ойлойм. Мен ушундайды көргөм, биздин айылыбызда бир кызды сөйкө тагып койгондагы бала. Өзү болгон 3 айга эле, 3 айдан кийин той боло турган болуп белгилеп сөйкө тагып кетишкенден кийин кыздын артынан жамандашып, баягы кыз ушунчалык жакшы кыз да, биздин кошунабыз болгон үчүнчү. Кайсы адамдар айткан билбейм, мындай болчу, ал оорукчан, анан минтип, мындай деп жаман сөздү айтып бузулуп кеткен да баягы тойчу. Ушундай дагы үй-бүлө болот да. Көрдүң, бул жакшы жагы. Эгерде үйлөнгөндөн кийин жамандаса эмне болмок? Мисалы мен түз эле карайм да, сөй дегенде баягы бала кызды жакшы көрүп, кыз да баланы жакшы көрүп, бирок ошо үйлөнгөнгө той кылганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошо бала иштеп акча таап, анан үйлөнөйүн деп, бирок башка ошо кызды алып качып кетейин деп аткандар деле бар да, алып качпасын же куда түшпөсүн деп сөйкө салып, кийин ошо каражат топтоп алып той кылса болот да, агай. Ошон үчүн дагы салып койсо болот. Кийинки биздин эң акыркы жыйынтыктоочу сурообуз, кээ бир учурда биздин кыздарга кудалык түшкөндө туугандарына түшүп коюп атат да. Бөлө тараптан түшүп коет, кээ бир учурда аба тараптан деле түшүп коюп атат. Ушул нерсени акыркы жыйынтыктоочу сөз кылып айтып кетсеңиз. Бул кыргыз бекеринен жет ата сүрүштүрбөйт. Бекеринен санжыра сүрүштүрүлбөйт. Ушу кан аралашып кетпестиги үчүн. Буга аябай бекем болушубуз керек. Ислам шариятында керек болсо сүт эмгенби, эмген эмеспи? Ушундан да сурайт аялдан. Муногуну сен эмизип койбодуң беле случайно? Экөө бир тууган эмеспи? Ошого чейин териштирилет. Эгерде даже кийин эстеп калса дагы үйлөнө элек, бирок ушу кудалашып, сөйкө салып, бирок эстеп калса, ушу бир айла көп болот го, эмизип койгон. Жана талаада эмизип коет, биринин баласын бири илеп аткан болсо, ушундай болуп калган эстесе, мен эмизгем муну десе, бузулат ошол жерден. Сөйкө кайра чечилет дегендей. Ошон үчүн бул сүт эмгенин териштирип аткандан кийин тууганчылык сөзсүз териштирет. Биздин кээ бир жерлерде ага инилер деле балдардын бирине бири беребейген да. Ушундай уруулар бар, ушундай жерлер бар. Алар бара-бара оорукчан, кан алсызданып отурган учурлар бар. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү Кыргызстандагы эң актуалдуу маселеде мен ушуну айтат элем. Түндүктөн кыздарын түштүккө бериш керек, түштүктөн кыздарын түндүккө бериш керек. Туурабы? Чоң рахмат, урматтуу аудитория, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз телекөрсөтүүбүздү аяктайбыз. Жана аяктап жатып мен силерге айтарым, эң негизгиси кыз тандаганыңызда, эң негизгиси кудалашканыңыздарда акчасына, байлыгына, бийлигине карабаңыздар. Эң негизгиси баланын ыймандуулугуна жана кыздын кандай үй бүлөдө чоңойгонуна карасаңыздар, албетте сиздердин балдарыңыздар бактылуу болот. Дагы бир жолу эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.